Биз ата-энени сыйлоо менен ата-энеге баш ийип берүүнү, категориялуу баш ийип берүүнү менимче бөлүп карай албадык окшойт. Жана бул бөлүп карай албаган түшүнүгүбүздү Кур'анга дагы айттырып, Кур'андын оозунан ушул нерсени айттырып көп жаштарга бир травма берип койдук деп ойлойм мен. Себеби Кур'анда Исра сүрөсүндө ата-энелерге керек болсо уф деп дагы айтпагыла деген аяттын ичинен кесип алып туруп, ата-энеге уф деген дагы болбой турган болсо, бул дагы бир күнөө, Кур'анда тосулуп аткан бир күнөө боло турган болсо, анда башкасын тим эле коюш керек экен да. Ата-энеге бир каршы чыгуу, мисалы анын кээ бир сөздөрүнө баш ийбей коюу, кээ бир айткандарын туура эмес нерселерди айтса, мисалы ал нерселерди аткарбай коюу, бул чоң күнөө экен да деген түшүнүк калыптанып калды окшойт. Мага көптөгөн молдокелерге айта албаган, көптөгөн эмне десем, бир агартуучу, бир диний лидерлерге бере албаган дагы суроолор келет да кээде. Жазып калышат: мен ата-энемдин баардык айтканын кылышым керекпи, Элмурат? Менде мындай ситуация болуп атат деп. Көбүнчө мындай байкап көрсөм, айланаңыздарды дагы сиздер дагы байкап көрсөңүздөр болот. Сиздер дагы өзүңүздөр бир көз чаптырып көрсөңүздөр болот. Менимче бүгүн биздин курактын дейли, бул баардык эле куракты өтүм да, бирок мисалы биздин куракты карап көрсөк, ажырашкан, турмуштан жолу болбогон, же турмушу бар, бирок тынбай ызы чуусу менен уруш, талаш, канжаламайга чейин барып мушташып жашаган үй-бүлөлөрдүн ушул ушундай бир жашашынын себептеринен бирөөсү менимче ата-эненин кийлигишүүсү деп ойлойт элем. Кимдин сөзү экенин унутуп калдым, бирок педагогдордун биринин сөзү: үй-бүлө баардык жамандыктардын жакшы ниет менен жасалган жери деп. Башкача айтканда, үй-бүлөдө азыр биз кайсы ата-энеге барып сурасак, кайсы ата-энеден ушул суроонун жообун алгыбыз келсе, неге мисалы балаңызга ушундай тарбия бердиңиз, же неге балаңызга мен каалагандай бала болосуң, мен айткандарымды кыласың, мен чызган чызыктан чыкпайсың дедиңиз дей турган болсо, мен аны жакшы болсун деп кылдым, мен аны жаман болсун деп эмес, анын жакшылыгын ойлоп, ал көрбөгөндү мен көрдүм, мисалы ага караганда мен тажрыйбалуумун, жана мен аны коргогум келет, аны сырткы коркунучтардан мындай бир корголоп тургум келет да, ошол себептен мен ушинтип айттым деп айтат. Неге ушундай тарбия бердиңиз десек, дал ошол себептен дүйнөдө баардык эле жамандыктар жаман ниет менен боло бербейт. Менимче бир топ жамандыктар жакшы ниет менен башталат. Салыштырган өрнөгүмдү балким туура түшүнөсүздөр, ашып кетсе кечирип коесуздар. Бир чоң бир зданияны барып Аллаху акбар деп жардырып жүрсө, бир киши ал деле оюнда жакшылык кылдым деп ойлоду, мисалы. Аны банда дезинформация кылган, аны даярдаган, все мусулмандардын бактысына жаралдан чыгып барып туруп ошол капырлар жашап аткан жерди барып жардырып салсаң, же болбосо эми Стамбулда бир Рейнада бир окуя болду, түнкү клуб беле, эгер жаңылбасам, ошол жерге кирип Калашников автомат менен бир канча кишини атып салды, кийин кармалды. Уйгур тектүү, бирок Өзбекстандын жараны бир адам болчу. Капыр болчу алар. Мен капыр болгон үчүн атып салдым дегендей бир сөз айткан. Жакшы ниет менен мындайча айтканда. Так что жеке пикиримде бүгүнкү үй-бүлөлүк жашоодо деги эле мындай карьералык жашоосунда жөн эле жашоонун ичинде өзүн бактылуу сезе албай, бир топ иште ийгиликсиз болуу, бир топ адамдар менен мамиле курууда ийгиликсиз болуу, окуяга баа берүү, аны алдын ала сезе билүү деген нерселерде ийгиликсиз болуунун эң чоң себептеринен бирөөсү үй бүлөдө алган тарбиясы деп ойлойм. Баланын жана азыр биздин мындай бул культуралык бир өзгөчөлүгүбүз, ата-энеси чоңойгондон кийин дагы баланын жакасынан түшкүсү келбейт, же кыздын жакасынан түшкүсү келбейт. Башта ошол эмне жеп, эмне кийишин, кайсы мектепке окушун, кайсы мугалимден сабак алышын, ушуларга чейин кийлигишсе, кийин университетке окуп, анан өз алдынча бир адам боло баштаганда дагы кайсы кызга үйлөнүшүн же кимдин баласына тийишин,
ошол учурда дагы кимдер менен катташып, кимдер менен катташпасын, өзүнүн эле туугандарынын айланасында бирөө менен урушуп кетсе, бул менен сүйлөшпө, же анын кызы менен катташпа дей тургандай, керек болсо ошол кайсыл жерде жашайт, кайненесине эмне деп айтсын, кайын журтуна кандай кысым көргөзсө кандай ага жооп берсин дегенге окшогонго чейин кийлигишип алган. Ошодон дагы мындай ошолорго чейин мындай аралашкандан чарчабаган ата энелердин бардыгынан улам менимче бир топ социалдык тармакта жашоо кыйындашат деп ойлойм. Эми мунун диний жагына келсек, Куранда, значит, Исра сүрөсүндө уф деп дагы айтпа деп атса 22-23 аяттардан да тим эле коюш керек экен да деп. Бул дагы дезинформация болчу. Себеби бул жерде категориялуу түрдө баши деген нерсени айтып аткан жок. Жок. Исра сүрөсүнүн 22-23 аяты ата энеге сыйырматта мамиле кылууну, мамиле жасоону буйрат. Бул түшүнүктүү нерсе. Категориялуу түрдө баши, кыңк этпе, бардык айткандарын аткарышың керек, анан бейишке киресиң деген нерсе эмес. Сыйырмат көргөзөсүң. Өзгөчө бул 22-23 аятта алар каарып, жашы өтүп, кыйналып калган учурда, сен менен чогуу жашап калган учурда аларды азарлаба, аларга карат кылба, көңүлүн көтөрө турган, өзүн мындай жакшы сезе турган мамиле кыл, уф деп дагы аларга айтпа деген бир үгүт насаат маңызындагы аят болчу. Бул жерде категориялуу түрдө баш ийип берүү деген нерсе айтылбайт. Бүгүн илим, билим, психология, педагогика жааты өзгөчө бул нерсени далилдеди да. Категориялуу түрдө атам менен апам айтканын кылам деген бала эч бир учурда бактылуу боло албайт, эч бир учурда толук кандуу бир киши болуп калыптана албайт. Сыйырмат көргөзүү ал кишиге, ата энесиге лоялдуулук менен, башкача айтканда, көз каранды эмес, бирок лоялдуу, ага жакын, лоялдуулук менен мамиле кылса, бул туура бир карым катнаш. Ал эми бирок көз каранды болуп, айтканын баарын кылам деген бала, бул толук кандуу киши, толук кандуу аял же толук кандуу эркек деп эсептелбейт. Демек, биз исламды, Куранды, Алла Тааланы бир мактап аткан адамдар катары, демек, Куран сөзсүз бул жерде мындай категориялуу түрдө бул нерсени баш ийип бер, ата энең мен ыраазы кылсаң анан бейишке киресиң деген сөз баягы ата эненин оюна келген бардык фантазиясын баласынын үстүндө лабораторияга окшоп сынап көрүп, өзүнүн эле жашоосун эмес, баласынын дагы жашоосунун пырыгын чыгарып, анан ошондо көңүлүм алды, болду, балам мен айткандай болуп жашоосу жерге кирди, эми мен ыраазы болдум десе анан бейишке кирет деген мааниге келбейт. Ал деле бир өзүнчө маселе. Бирок Куран жөнүндө айта турган болсок, Куран демек Алла Тааладан түшкөн китеп болсо, Алла Таала супер бир акыл, чексиз бир акыл боло турган болсо, бир зат. Демек, бул жерде бизге ушул нерсе жөнүндө дагы бир директив бериш керек болчу, бир көрсөтмө, багыттама бериш керек болчу деп ойлонуп отуруп окусам, Куранда Анкабут сүрөсүнүн 8-аятында айтат, биз адамдарга дейт, ата энесине жакшылык кылуусун, сыйырмат көргөзүүсүн, жакшы бир мамиле жасоосун буйрдук. Бирок эгер ошол ата энелери, ата энеңерге сыйырматта мамиле кылгыла деп атсак, мисалы ошол ата энелери эгер мага ширк кошо турган болсо, мисалы Кудай айтып атат да муну, башка кудайга дагы сыйын деп, колдорунда эч кандай далил жок, эч кандай аргументтелген бир маалымат жок эле туруп, мага шерик кошкула, жалгыз Алла эмес, анын жанында дагы бир башка нерселерге дагы сыйынгыла дей турган болсо, бул нерсеге баш ийбегиле деп айтып атат. Демек, Куранда категориялуу түрдө ата эне эмне десен десин, оозунан эмне чыкса чыксын, ал окуганбы, билимдүүбү, же жеке эле травмасын эле сүйлөтүп атабы, же жеке эле кызыкчылык үчүн, же бул кызыкчылык, травма дегенди дагы түшүнбөй турганчалык түшүнүгү тар эле бир адамбы, ата эненин оозунан чыкканын баарын аткара бериш керек деген нерсенин туура эмес экендигин Анкабут сүрөсүнүн 8-аятында айтып атат. Шартсыз түрдө эч бир учурда
Анын айтканын кыла бербегиле. Колунда далили жок, аргументтелген бир маалыматы жок болсо деп атат. Демек бул шарттуу түрдө баш ийип берүү деген нерсе туура эмес. Жана бул жерде Алла Таалага шерик кошууну эгер силерге силерден талап кылса, аны силерди мажбурласа ата энеңер, анда бул нерсеге баш ийбей койсоңор боло берет. Бул адамды капыр кылбайт, динден чыгарбайт, тозокко түшүрбөйт деген нерсени айтып атат да. Бул жерде Алла Таалага шерик кошуу деген жерде ушул нерсени так түшүнүш керек. Алла Таалага шерик кошуу деген Алла Таала койгон эрежелерди, мыйзамдарга бир альтернативалуу бир нерсе айта турган болсо, ушул нерсеге баш ийбегиле деп. Мисалы үчүн, Куранда Алла Таала уурдаган күнөө десе, балам бар уурдап келе бер, мен айттым десе жок. Буга баш ийбей эле кой. Же ичимдик ичкенди арам кылып атса Куранда, иче бер балам, эркек болосуң десе, жок, анда ичпей кое бер деген. Же биздин өзүбүздүн турмуштан мисал бере турган болсок, ата энеси, апасы айрыкча, мисалы, Айша энесинин кызын алып берем десе, аны албай коюп, башка өзүнүн сүйгөнүн алып сопсонун жашап атса, ошо келин жакпай, ошо келиндин качып башынын этин жегиси келип, өзү жадап ажырашып кетип калганга мажбур кыла турганчалык кылып, мисалы, баласын кайраса күндүгө, ур десе келинин, теп. Бул үй бүлөдө бир келин, бул үй бүлөнүн бир мүчөсү катары өзүнүн сезүүсүнө жолтоо бол. Бир күңдөй мамиле кыл, бир жалданма, бир буюмдай мамиле кыл. Паска бар, адам ордуна койбо ушуну. Күндүгө чокусуна коюп турсаң, анан мен сага берген сүтүмөн ыраазы болом, сенден ыраазы болом дей турган болсо, бул айтылганда Куранда арам. Демек, бул нерсеге жанашпа деген сөз. Анкабут сүрөсүнүн 8-аят. Демек, сый урмат маанилүү, категориялуу түрдө ата эненин оозунан чыккан баардык нерсени бала кылып бергенге мажбур эмес. Жана бул Курандын буйругу эмес. Курандагы ата энеңерге уф деп дагы айтпагыла деген аятты жулуп алып туруп, анан кемиге менимче туура эмес болчу. Апамды сагындым, атамды сагындым деп өтүп кеткенде ыйлап видеого тартып, аны интернетке чыгарып, ой, ата энесин сагынып ыйлап атат экен деген демагогия жасаштын менимче кереги жок болчу.